Кайнежеме жоолук берсем, муну өлгөнгө да алып барбайт деп ыргытып салды. Өзүм шаарда өсүп чоңойгом, орус мектептен билим алгам. Салттардын жана ырым-жырымдардын көбүнөн кабарым жок эле. Ата-энем деле аларга анчейин маани бербейт. Адилет менен 4 жыл кыз жигит болуп сүйлөштүк. Туулган күнүм болчу. Таң эрте чалып балконго чыгуумду суранды. Уйку сурап араңдан зорго туруп терезени ачтым. Менин жубайым болууга макулсуңбу деп ак карга роза гүлүнүн желекчелери менен жазылып турат. Дароо уйкум ачылды. Адилет кол булгалап жообумду сурады. Макул экендигимди айттым. Баш кошконубузга 4 ай болуп калган. Адилет жаңы кызматка дайындалды. Айылдан кайын журтум куттуктап келишмей болду. Дасторкон жайып жатып кайнежем келбесе экен деп тилендим. Жаман көрбөгүлө, бирок кайнежем аябай стерва. Менин көзүмчө эле апа, бул шаардык келиниңизди жакшылап башкарыңыз деп айтат. Кап, тилегим кабыл болбой калды. Дароо эле кирип келип, өзүң жасадыңбы, же сатып алдыңбы деп дасторкон үстүндөгү тамактарды кармалап кирди. Унчуккан жокмун. Коноктор жакшы отурушту, караоке ырдашты, бийлешти. 2 тамак бердим. Саат түнкү 11-лерде кетели деп камына башташты. Ошондо улуу жеңем жаныма келип, Жамал, жолугуң болсо кайнежеме салып кой. Үйүңө биринчи жолу келип жатат, сөз кылбасын, деди. Жок деп койсом болмок экен. Эже, кор кетпей, муну салынып алыңыз, деп жолукту сундум. Алып кармалап кайра мага ыргытты. Сен эмне, мени шылдыңдап жатасыңбы? Мындай жолукту өлгөнгө да алып барбайт, деп бакырып кирди. Нес болуп туруп калдым. Кайненем кайнежемди сыртка түртүп чыгарып салды. Бозоруп турган мага келип, кызым, көңүлүңө алба. Эжең көпкөн неме? Анын айткандарына маани бербей эле сиздики туура деп кой. Конокторду сонун тостум, ыраазымын. Аны менен өзүм сүйлөшөм, деп кучактап бетимден өптү. Кайненемдин сөздөрү ичимди жылытты. Арадан 5 жыл өттү. Кайненемден көп нерсени үйрөндүм. Апам отургузуп алып, сабырдуулук менен баарын көрсөтүп түшүндүрүп берди. Азыр эли мактаган айылдын келиндеринен кем калбайм. Ишенбесеңер, мен бышырган боорсокту жеп көргүлө. Мени түшүнүү менен кабыл алган кайненеме рахмат айткым келет. Баса, мен кайнежеме салган жоолук жука болгону менен Туркиядан сатып алып келген кымбат жоолук болчу. Чыныгы баалуу нерсенин баркын билбеген кайнежеме боорум оруйт, кеп жоолукта эмес. Кой сой албай кайын журтуна уят болгон күйөө бала. Атым Азим, 23 жаштамын. Шаарда төрөлүп өскөнмүн. Жакында сүйүктүм экөөбүз баш коштук. Байленин баарын кайын журтумун үйүнө барганда башталды. Айыл турмушу жөнүндө кабарым жок эле. Ата-энем чет жакта жашайт, жалгыз эжем бар, ал дагы сыртта. Кайын журтум айылда. Аларга качан барбайын, кара жумушчуга айланам. Эң көп уккан сөздөрүм таштандыны төгүп кел, отундарды жар, от жак, ай, сени күйөө бала деп коет деген сөздөрү. Чынын айтайын, мунун баарын өмүрү кылып көргөн эмесмин. Мына, кече эле кой сой албарымды угушуп шылдыңдап күлүштү. Кээде кайненем менен кайнатамдын келинчегиме башкага эле турмушка чыксаң болмок деп айтып жаткандарын кулагым чалып калат. Билем, ак кол күйөө баламын. Алардыкына баргым келбейт. Жубайымды сүйгөнүм үчүн гана чыдап жүрөм. Күйөө бала булардын баарын кылышы керекпи? Дегеле кандай кылсам болот? Сиздерде дагы ушундай болду беле? Аялымдын айынан туугандар менен катышпай калдым. Айзада менен одноклассники социалдык баракчасынан таанышкам. 1 айдай жазышып жүрүп жолуктук. Бою кичирээк эле болбосо, сүрөттөгүдөй сулуу экен. Шашкан жоксуңбу? Мурунку сүйлөшкөн кызың жакшы эле го. Мейли, өзүң билесиң да, кийин өкүнбөсөң болду дегендерге карабай, 3 айдан кийин үйлөнүп алдым. Мындай абалга учурап каларымды кайдан билдим? 1 ай айылда жүрүп шаарга келдик. Жумушка кеткенимде жалгыз болбосун деп, жаныбызга жээнимди чакыртып алдым. Жээним иштечү, эртең менен кетип түштө келчү. 10 күн өтпөй эле келинчегим аны жамандай баштады. Карындашымды урушуп койдум. Дарындыбы билбейм, жумушуна шылтоолоп үйдөн кетип калды. Убакыт өтүп кыздуу болдук. Ал ортодо келинчегим 2 абысыны менен урушканга да жетишти. Кызды апама берип иштейм деди. Макул болдум, бирок иш тапкан жок. Кечинде чарчап келсем, тамак даяр эмес, үй чачык. Кечке үйдө жатып эмне кылдың десем, бөйрөгүм ооруп жатат дейт. Ооруканага көрсөттүм, дарыланып чыкты. Бирок баягы көрүнүш өзгөргөн жок. Жумуштан келгенде эптеп чайымды ичем да уктайм. Тээ мурунку кыздардын сүрөтүнө баскан лайктарды чукуп таап,
Келери кеч эмне кылганымды сурап таң атканча мээмди жейт. Бир күнү үйгө бир тууган эжем келди. Босогодон аттап эле: "Айзада, кайсыл бетиң менен мени ушактайсың? Уялбайсыңбы? Мен сага эмне жамандык кылдым?" деп урушту. Кимисине жан тартарымды билбей: "Токтоткула, эже, чыгып кетиңиз" дедим. Ошондон кийин туугандарымдан алыстадым. Ал аялдын сөзүн сүйлөйт. Кызын болсо кайненесине берип коюптур. Айылдагы тойго дагы келген жок. Аялы жибербей койгонго деген сөздөр айтыла баштады. Апамдан кечирим сурайын деп Айзаданы ээрчитип айылга келдим. Анча-мынча туугандар топтолуп чай иштик. Жолго чыгалы дегенде апам менен келинчегим урушуп кетти. Себебин билбейм, бирок ошондо аялымдын чыныгы жүзүн көргөндөй болдум. Улуу жеңемдин токтот дегенине болбой апама кайыша айтып жатты. Жанына барып жаактан ары чаап жибердим. Шаарга жеткенче сүйлөшкөн жокпуз. Вокзалдан түшөрү менен таксиге олтуруп төркүнүнө кетип калды. 3 күн үйдөн чыкпай ичтим. Эжелерим, байкелерим чалып, нааразычылыктарын айтып жатты. Мүмкүн алардыкы туура. Чындап эле аялыма баш ийип калгандырмын. Эмне болуп бул абалга жеткенимди өзүм да билбейм. Шашып үйлөнүп алыпмын. Айзаданы сүйбөйм. Болгону кызымдын атасыз өсүшүн жана аял кетирди деген атка конушту каалабай жашап келем. Сиз кандай кылмаксыз? Атым Бегимай. Жогорку окуу жайды аяктаган соң сүйлөшүп жүргөн жигитим ала качып кетти. Өзүм шаардык кыз элем. Жигитим айылдык болгондон кийин айылга жашап калдык. Жаш болгон экенмин. Жашообуздун алгачкы 4-5 жылы деги эле кайгы капасыз өттү. Мектепте мактоого татыган мугалим болуу, үйдө ынтымак өмүр сүрүү жетиштүүдөй эле. Кайда барсак жетелешип жыргап жүрө берген бактылуу бул жылдар көз иримимдей өтүптүр. Анан мурда мага тиешеси жоктой туюлган боюнда бар бекен? Ай, бул келин төрөйт бекен? Деген абысын ажын жеңгелердин кеби бара-бара мени жарама айланды. Айтылган сөздөр жүрөгүмө октой тийип, бала деген сөз талылуу чекитим болуп калды. Ошондон баштап дарыгерлерге каттап баштадым. Алардын айтканын кынтыксыз кылганымдан жардамыбы же Кудай бизге баланы ушул маалда берүүнү каалады бекен? Айтор тилегим аткарылып, кош бойлуу болуп уул таптык. Бактыбыз артып, кемибиз толуп турган чакта кубанычыбыз кайгыга алмашты. Наристебиз 1 жашка толгон кезде кырсык басып чарчап калды. Ажалы аган сууда экен. Бул жоготуу мени баш көтөргүс кылды. Жашоо токтогондой баарына кайдыгер карап калдым. Бирөөлөрдүн кайрат айтканы да, жер алсын деп катуу айтканы да мага баары бир эле. Жалгыз гана жолдошумдун колдоосу, сүйүүсү мени жандандырды. Деги эле мырзанын мени багындырган артыкчылыктары, жанда жок мээрими, камкордугу, туруктуулугу эле. Мүңкүрөп жата берип, аны да кайгыга салгым келген жок. Убакыт өтүп дагы балалуу болобуз деген үмүт кайра жанда. Кайрадан дарыгерлерге каттоо, текшерилүү, дарылануу. Жолдошум дагы текшерилди. Ага коюлган аныктамалар боюнча биз балалуу болушубуз толук мүмкүн эле. Бирок биздин тилек кечикти. Канчалаган себептерин кылганыбыз менен мен кош бойлуу боло албадым. Жылдар учуп өтүп жатты. Дөөлөтүң да эгиз, мээнетиң да эгиз деген чын билем. Жарым жылдык тыныгуудан кийин жакшы кабардан үмүт кылып барган мени жаман кабар дагы бир бук түшүрдү. Жатында миома иллети бар экен. Дарыгер: азырынча көлөмү кичинекей, кош бойлуу болуп төрөсөң жоголуп кетүүсү толук мүмкүн. Андан көрө төрө. Болбосо бул чоңоюп жүрүп отурса, операция кылууга туура келет деди. Ал айткандай эле кош бойлуу боло калсам гана. Бул кабарды уккандан баштап күйөөм экөөбүз бирдей түн уйку, тынч жашоо дегенди унуттук. Бири-бирибизди аяй карап, аяй мамиле кылып, өз-өзүнчө эзилип жашап жаттык. Миң түркүн ойлордун арасында мен анын мени таштап кетүүсүнүн, ажырашалы деп айтканын угууга, мени жектеп, жемелөөсүнө даярданып да калдым. Анын алдында күнөөлүү болуп, айланчыктаган мамилесине татыктуу эмес экенимди билип эле турдум. Бирок мырзадан мен ойлогон жаман ойлордун бири да байкалбады. Адаттагысындай эле мени жоошутуп, алы жеткенди кылып, буту жеткен жердин баарын алып барды. 2 жылдай убакыт өттү. Ичим кош бойлуу аялдыкынан бетер чоңоюп баратты. Ошондо мырзанын сунушу менен айылдагы жашообузду толук жыйыштырып, ишибизди өткөрүп берип шаарга бет алдык. Шаарга деле бат эле отурукташтык. Бул маалда мени бир кезде доктор айткан жагымсыз абалга кептелдим. Ден соолугума андан чоң коркунуч келбеши үчүн операцияга макул болуп, жатынды алдырып салуудан башка айла болбоду. Кудайдын буйругу, башка салган ушул экен деп мен күйөөмө, ал мага кайрат айтып, ыйлап сыктап тагдырга баш ийдик.
Ооруканада жаткан адам миң түркүн тагдыр ээлерин көрөт эмеспи? Ошол жерден эпилдеп-жепилдеп адамдын ичин койнуна кирип жаткан Диля деген келинден карын эне деген тууралуу биринчи жолу уктум. Ал мага мунун болгон жөн жайын ийне жибине чейин айтып түшүндүрүп берди. Ата энеси тууралуу эч нерсе билбей туруп багып алган баладан көрө күйөөм экөөбүздүн ургубуздан жаралган баланы төрөтүп алуу мага да жакты. Башында ынабаганы менен кийин мырзада макул болду. Анан Дилянын жардамы менен биз издеген карын энени да таптык. Диля биздин жардамында деп кеңешинде аяган жок. Ага рахмат. Жазира бизди балалуу болуу бактысына жеткирчү карын эне. Алда бир бак айтпаган бет алай экен. Өгөй эненин колунда аракеч атанын азабын тартып жүрүп чоңоюп, кийин турмушка эрте аралашыптыр. Күйөөсү кызганча кызыл камчы чыгып, анын токмогуна чыдабай баласын кайненесине калтырып шаарга качып келгенине жарым жылдай болуптур. Курбусу менен Батирде жашап, иш издеп жүрүп, Диляга кезигип калган экен. Диля башында эле мага буга эми акчага муктаж, анча жакшы жашоону көрбөгөндөр барат. Ары ошондойлорду тапкан туура. Акчаны жыттатып турса эле андайлар айтканды кылат деген. Жазиранын али да бала, арам ою жок көз карашы менен ыраазы кылды. Анын бир дагы документи жок болгондуктан биздин ортого деле эч кандай документтин кереги жок деген тыянакка келдик. Биринчи жолугушууда эле мен аны Батир, тамак аш, кийим кече менен толук камсыз кыларымды убада кылып, ал ден соолугу боюнча эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын кынтыксыз аткаруусу керектигин айтып, убадасын алдым. Качан балабыз аман-эсен колубузга тийген соң, ага Кант шаарынан бир бөлмөлүү Батир алып бере турган болуп макулдаштык. Ишти анын ден соолугун текшерүүдөн баштадык. Кудай жалгап жамандарды жок, ден соолугу жакшы экен. Эми биротоло ишенимибиз бекип, тез арада аны шартты бир Батирге көчүрүп бардым. Ал тийиштүү витаминдерди кабыл алып баштады. Мен жаңы ишке орношкондой эле болдум. Таң эрте азык түлүк көтөрүнүп алып, Жазирага барам. Тамагын жасап берем, аны менен сүйлөшөм, экөөбүз сейилдейбиз. Ал ачылып сүйлөй бербеген жан экен. Жылдырып суроо салып отуруп, башынан өткөндөрүн угам. Мен аны жакын сиңдимдей эле кабыл алып алдым. Анан ал кош бойлуу болду. Баягыдай эле жашоо уланып жатты. Дилянын кеңеши менен мен күйөөм менен Жазираны бир да ирет кездештирген жокмун. Жана Жазирадан бала тууралуу сезимдерин таптакыр сураган жокмун. Жолуккан сайын ыгынтап бала биздики экенин, биз аны күтүп жатканыбызды, ал бизге гана тиешелүү экенин айтып коюп жүрдүм. Жазиранын мага карата салкын мамилеси качан, кандайча башталганын байкабай да калыптырмын. Кыязы курсагы чоңойгон сайын мага кабагын салып, өзүн алыс тутчу болду. Демейдегидей аны ала келиңиз, муну ала келиңиз дебей, жолугушуудан да качып баштады. Мен болсо кош бойлуу неме эс алгысы келип аткандыр. Мейли уктасын. Кош бойлуу неме урушчак болуп калат. Мейли, өз алдынча болсун деп жүрө бериптирмин. Бир күнү таптакыр телефон көтөрбөй койду. Сарсана болуп учуп жеттим. Эшик бек экен. Мендеги ачкыч менен ачып жиберсем, Жазира жапжакшынакай эле телевизор көрүп отурат. Жол бою жаман ойлорго чулганып келген жаным ачуумду бүркүп алдым. Телефонуңду эмне албайсың? Эсиң бар немесиңби? Сүйлөшкүм келген жок. Камарабай жай унчукту. Анда ошентип айт да, кишини жинди кыласың го сен. Антпей эле коюңуз, мына отурам үйдө эле. Жетип келе каласыңар да. Ал тескери карап жатып алды. Дагы катуу сүйлөп, кепти арбытып алуудан чочулап кетип калдым. Кыялын көргөзүп бетин ачып алгангабы, кийин ал мени ачыктан ачык эле коркутуп, кагып силкчүп да болду. Бирок биздин ортодо тымызын тиреш күч ала берди. Мен анын балага карата ою бузулуп калганын эми даана билдим. Анын кимдер менен сүйлөшүп, байланышып жатканын, кайсыл маалда кайда эмне кылып жатканын тымызын аңдый баштадым. Баягы курбусунан башка эч ким деле жок. Шаарды анча билбейт. Бирок мен үчүн анын баланы бизге ыра көрбөй калганынан өткөн коркунуч жок. Мен Жазиранын көзүнөн эле төрөлө элек балага карата мээримди көрөм. Аны эч кимге ыра көрбөй турганы айдан ачык байкалат. Бир гана анын канына сиңген тартынчаак, коркок, кулк мүнөз баланы бизден ачык талашууга жол бербегени көрүнүп турат. Бирок бир туруп тетире басып кетчү да түрү бар сыяктуу. Жазира ушул айда көз жарат. Бая күнү барсам үйдө жок экен. Чалсам телефону үйдө калыптыр. Кызыга карай кеттим. Курсагын сылап түркүн сүрөттөргө түшүптүр. Анан айрымдарынын бетине «Балам, сени эч кимге бербейм. Мен көтөргөн бала меники гана болот» деген жазууларды жазып коюптур. Денем дүркүрөп, муунум калчылдап жаман болдум. Ал эшиктен келгенде эч нерсе билбеген киши болуп учурашып, абалын сурап кетип калдым. Бизге карата каршылыгы күчөбөсүн деп,
Ал тууралуу ооз ачкан эмесмин. Бекер кылыптырмын. Эми ушунда көп өтпөй ал эшиктин кулпусун алмаштырып, телефонун дагы өзгөртүп салды. Үй ичинде эле бекинип жатканы белгилүү. Доктор белгилеген төрөт күнүнө аз калып баратат. Биз ал төрөчү төрөт үйүндө дарыгерлерди да таап, баары менен сүйлөшүп койгонбуз. Убада боюнча алып берчү там да табылган. Бирок анын баары Жазираны кызыктырбай калды. Эшик алдын шынарлап, босогосуна чөгөлүп, жалбарып суранып да, ыйлап да келем. Ыйдын гана дабышы чыгат. Катуу айтыдан азыр пайда жок. Биротоло качырып албайын деп корком. Бул бир санаам болсо, минтип камалып жата берсе, толгоосу келип калганда кыйналып калабы? Бала аман-эсен төрөлөбү деп сарсана болом. Эгер балабыз жарыкка келсе, ал кимибизге буйруйт, кимибизде калат? Колубузда бир кагаз документ болбогондуктан, эгер Жазира менин баламды талашып жатышат деп чыкчу болсо, анда таза куру жалак каларыбыз анык. Анда биздин сарптаган миңдеген доллар акчаларыбыз да, 10 айдан бери менин жүгүрүп тамак ташыганымда, бадыр акысын төлөп, басып туруп Жазиранын аман-эсен төрөшүн тилегеним да бекер. Буларды ойлогонго кан басымым көтөрүлүп, башым айланат. Карын эне жалдаганыбызды жакындарыбыз деле билишпейт. Андыктан Дилиядан башка кеңешерибиз да жок. Айлам түгөнүп, көпчүлүктөн акыл кеңеш сурап отурам. Жазира болгон амалыбызды түгөттү. Канткене балабызга аман